чет мамлекеттен каржыланды деп аргументтер, далилдер келтирилип атат. Ошол эле Кактус медианы. Анан бул бир жолку бир журналисттин жаңылышуусу жалпы массалык маалымат каражаттарын сырттан каржылануу, иштен каржылануу бардыгын тизгиндөөгө мүмкүнчүлүк бериши мүмкүнбү? Себеп дегенде эртең мындай болуп кала турган болсо, ар бир жаңылган редакцияга адам деген адамдык факторлор бар. Ар бир жаңылган редакцияны баскылай берсек, эртең сөз эркиндигине тоскоол болбойбу? Себеп дегенде биз азыр мактанган нерсебиз күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги. Ошол менен азыр экөөбүз цензурасыз маектешип атабыз. Эгерде Тажикстанда же болбосо Өзбекстанда же Казакстанда болгондо экөөбүз азыр ачык сүйлөшө албайт. Ооба. Эгерде Кактус медианы жаңылышкан деп ошол учурда жаап салса, бул диктатор режимге туура келет эле. Эгерде байкасаңар, биз митингде башка лозунгдар көтөрүп чыктык, митингде башка сөздөрдү айттык. Шаардык прокуратура кылмыш иш козгоптур, аягына чейин чыксын дептир ошол жерде. Прокуратура кандай жыйынтык чыгарат, ошол нерсе сотко өтөт. Сот анан чечим чыгарат. Же бул эскертүү, же болсо айыпка салат. Биз азыр айтып атабыз, жалыш керек эмес. Айыпка жыкса да жетет дедим ошол. Моралдык ущерб Кыргызстанга кетти деп туруп. Но буякта азыр биз мыйзамдуу жолду сунуштук кылып атабыз. Эгерде шаардык прокуратура ишти жаппай сот ишин алып барса, сот өз чечим чыгарат. Бул демократиялык маселе болот бул жерде. Жаап салса, эгерде чында эле ушундай тергөөчүлөр ушу аныктаса, значит бул атайын басылган деп анткени жана Азия плюс мен иликтеп көрдүм. Азия плюс Америка Кошмо Штаттары жагынан каржыланат экен. Мен таң калдым да. Кактус медиа муну пророссийский дейбиз. Айым үчүн проамериканский деп көчүрүп атат. Мен ушу башым жетпеди. Муну эми тергөөчүлөрдүн башы жететтир, антип иликтешет алар. Анан бу иликтеп бүткөндөн кийин чечим чыгарса, сотко баш ийиш керек. Же болбосо апелляция бериш керек буякта. Но бул биздин мыйзамыбызга талабы тийиши жок. Бизги чет өлкө агенттерди биз экинчи талап койдук. Ошо Кактус медиада биринчи шаардык прокуратура ишти жаппасын, экинчи биз жогорку кеңеш кайрылып атабыз.